Баткен шаарында Прондун климаттык акылдуу суугарыны киргизүү жана селден коргоо чаралары аркылуу долбоорду баалоо боюнча жергиликтүү комитеттин жыйналышы болду. Жыйынга өкмөттүн Баткен облусундагы карымдуу өкүлү Акрам Мадымаров жана Россия Прондун трасттык фондунун өкүлдөрү, айыл өкмөт башчылары катышты. Долбоордун мөөнөтү 2 жылга созулуп, максаты өлкөдөгү эң аялуу облус болуп саналган Баткен облусунда жергиликтүү жамааттардын өмүр сүрүү каражаттарынын климаттык туруктуулугун күчөтүү болуп саналат. Долбоорго Россия Федерациясынын өкмөтү 9 000 АКШ доллар каражат бөлгөн. Программа 3 багыттан туруп Баткен, Кадамжай жана Лейлек райондорунда ишке ашырылат. Баткен область боюнча 7 айыл өкмөттү тандап атабыз. 7 айыл өкмөттүн тизмеси берилет. Анан ошо айыл өкмөттөрдө биз уже мынагы семинар башталгандан мурун уже ал жактарга бир сыйра маалыматты, мындай проект башталып атат деген маалыматты таркатканбыз. Анан кийин сиз туура айттыңыз, көпчүлүк жерлер менчик. Анан кийин бул суроо пайда болушу мүмкүн. Эмне үчүн ошо именно тамчылатма системасы ошо 100 фермер болсо, ошонун ичинен именно бирөө же экөөсүн кантип тандалат? Бул жерде да бир механизмдерибиз иштелип чыккан. 11 критерийлер аныктап чыкканбыз. 11 критерийлерди бекитип чыкканбыз. Бүт проекттер именно климатка таасир этүүчү проекттер болуш керек. Ошо если фермердин сунушу, проекттик сунушу ошо 11 критерийге туура келе турган болсо, ошондо алар жардам ала алса болот. Анан бирок бул жерде өзүңөр билесиңер, бизде да социальный ответственность деген нерсе бар. Бул эми бизнесмен болгондон кийин, фермер болгондон кийин жалгыз өзүнө эле пайда көрбөй, бул жерде эми элдин дагы элге кандай таасир тийгизе турганын ошондагы критерий катары киргизгенбиз да.